достор, Кыргызстандын кино тармагы өнүккөнүнө байланыштуу ар кандай жанрдагы кинолор тартылып атат. Ошондуктан бүгүн мафия аттуу тасманын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Азыр кандай болот, ким менен ким тартылган болгон маалыматтар өзүңөр көрөсүңөр. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Я изменился, жаль, не в лучшую сторону. Поделю хлеба кусок с братвой поровну. И если суждено нам жить по-другому, чтобы не было свое, возьмем мы по-любому. Бул тасмадан сизди байкап калдык. Ооба, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Кимдин ролун жаратасыз? Кудай буйрса, бул жакта жакшы роль, башкаларга салыштырмалуу, оперследек. Ушул тасмадагы каармандын өзүңүздөн жашооңуздан эмнеси менен айырмаланат? Мен жашоомдо опер эмесмин, мен актёрмун жана эле. Анан мындай оперлердин жашоосуна кирип көрүш кызык болду. Албетте анан мен ишенем, жакшы кино болду, анан элдерге да жагат деп ойлойсам. Ушул жанр, криминальный триллер сиз үчүн биринчи роль болду, ушундай жанрдагы тасмада? Ооба. Ушул биринчи тасма болду, полнометражный тасмалардан ушул болду. Анан бул фильмдин да форматы башкача да. Биздики элге кандай жагат байкайбыз го. Буюрса биринчи жолу болуп атат мындай формат. Сизге жактыбы мындай, жакшы эле экенби? Негизи ушундай ролдордон өзүңүздү көрүп жүргөнсүз. Ооба. Жакшы эле экенби? Оңой элеби? Ооба. Эми мындай каалаган ролду алганда, мындай каалоодо болот да. Ошонун артынан кыймыл аракет болот, иш аракет кыласың. Аракеттенип атат, анан бир нерсени чыгарасың дегендей. Менин кыялым бар болчу да. Ушундай органда иштеген бирөөнү аткарсам деген кыял бар болчу. Эми Кудай буйрса ошого жеттик. Буюрса эл кандай кабыл алат деп ойлойсуз? Ушундай жанрдагы тасманы. Элге кызыктуу болуп калыш керек. Себеби дегенде бул биринчи жолу болуп атат. Биринчи жолу болуп аткандан дагы элдер мындай кызыктуу болуп калыш керек деп ойлойм да. Анткени эл да чогуу ойнош керек да бул эме мененчи. Ооба, тасма менен чогуу бирге болуш керек. Баарын байкап туруш керек. Ошондуктан мен ойлойм, толук ишенем, бул кызыктуу болот жана биздин элге да жагат. Мафиянын бизнесмен ушундай бир тендерщиктин. Бул тасма негизи эмне жөнүндө сизден бир маалымат алып кете алабызбы? Мафиядан аты эле мафияда, бирок смыслы? Буну көргөндөн кийин айтып бериш керек негизи. Мен өзүм көрө элекмин. Негизи көрө элекмин. Кандай болду деп ойлойсуз? Ошо съемочный күндөрдө жүргөндө баягы тартылып атканда жакшы эле болду деп ойлойсузбу? Билбейм, мен Кудайга шүгүр болуш керек. Азыр көрөбүз, дегенде көрбөй туруп кантип айтам. Эми эл тараза, эл сынчы. Ошондо жүргөндө бул башка ролдоруңуздан айырмасы барбы же обычный бизнесмендики элеби? Жок, айырмасы бар албетте. Бул жерде терс каарман болуп, мындай эмеси ушундай эмелери бар дечи, сөзсүз түрдө. Өзү негизи карта бар эмес беле, картадагы мафия деген оюнда окшош, ошонун негизинде эметилиптир. Сизди терс каарманды дагы, жакшы каарманды да көп көрүп калабыз да. Ошо сизге мындай кайсынысы жакыныраак өзүңүздүн баягы ойногон кезиңизде? Кайсы каарманды ойногон жакыныраак сизге? Мага эми айырмасы жок. Тасма билбейм, нормально болуп болуш керек. Өзүңүздүн баягы тааныш чыңгыз досуңуз тартылды, майын чыгарылат деп ойлойсуз? Кандай дейсиз? Майын чыгарып ойноду деп ойлойм. Мен ишенем, Чыңгыз байга 100% майын сайын ар жакка чыгарат деп. Негизи өзүңүзгө ушундай бир жанрдагы тасмадан сунуш түшсө, тартылмак белеңиз? Ушундай мындай криминальный сыяктуу, билбейм, мен криминальныйга ойлонуп көрмөкмүн да эми. Сизди бирок баягы комедийный жак ролдордон көрүп, баягы вайндардан да, бул сиз үчүн ачык мындай открытие болот. Мен негизи оюм комедия ойногом келет да. Салымды комедия. Биз жабык көрсөтүүгө премьерага келатканда эч качан бүгүн жаман тасма көрөм же болбосо ушул тасманы келип жамандап кетейин деп келбейсиң да. Сөзсүз түрдө бул кыргыз кинематографиясына кошуп аткан салым үчүн азаматтар чакырып аткан жерден калбаш керек деп келип киносун көрүп кичине ыраазы болуп мактап кетебиз да. Буюрса, ушундай тасма криминальная драма, триллер деп коет. Кыргыз эли үчүн кыргыз эли кандай кабыл алат деп ойлойсуз? Аны убакыт көрсөтөт. Бирок эме да тиги жаратуучулар кече тойдон жолугуп калып өзүлөрү айтып атпайбы? Токтом эке биз криминальный триллер тартканбыз, бирок комедия болуп калыптыр деп. Эмне себептен ушундай криминальный драма
тартабыз деп чечтиңер? Себеп дегенде азыр эми ар бир экинчи кино эле уже комедия болуп кетти. Баары тең бири-бирине окшош комедиялар болуп кетти. Анан кичине башкача жанрда тартып көрөлү, может элге жагып кетет ошондой деген ойдо тартып көрдүк. Белгилүү актерлор менен иштешип берсеңер, ушундай белгилүү актерлор менен иштеш кыйын болгон жокпу силерге? Жок, наоборот эң оңой ошол экен. Башка бирөөнү алып келип ойноткондон көрө ошо профессионал актерди алып келсең, аларың бир дубль ашып кетсе 2 дубль менен ойноп беришет экен. Бат-баттан кетет, жумушуңду ылдам жүрүшүп кетет экен. Буюрса жакшы кино күтөбүз. Ишиңерге ийгилик. Силерден дагы Эң башкысы бул кинодон биз датаны жылдыра албай калдык да, себеп дегенде биз дата алганбыз, жылсак уже 1 жыл 2 жыл жылып кетет экенбиз да. Ошон үчүн биз датаны жылдырган жокпуз. Анан Баткен окуясы болуп кетти. Тилекке каршы. Анан биз ушул кинодон түшкөн бюджеттен 10% ошо Баткен элине жардам кылалы деп чечтик. жакшы чечим экен. Ошо буюрса жакшы кино күтөбүз. Чоң рахмат. Буюрса силерге. Биякта мен опердин ролун аткарганмын. Чыңгыз мырзанын. Да, ошо менен чогуу кесиптеш болду. Бул биринчи дебюттук тасмаңыз. Кандай сезимдер болду? Башында коркуу болгон, азыр кийин ойноп кеткенден кийин баардыгы оңойлуу болуп калды. Мындан ары тасмага сунуш түшсө тартылуу оюңуз барбы? Ооба, албетте бар. Азыр тасма кандай болот деп ойлойсуз, негизи өзүңүз оюңузча? Эми азыр волнение болуп атат, эми кичине буюрса, Кудай буюрса жакшы чыгат деген ойдомун. Режиссер, продюсерлар менен иштешкенде кыйынчылык болгон жок сиз үчүн? Жок, болгон жок. Ушундай белгилүү актерлор менен иштешкен кандай болду? Мен үчүн кубанычтуу эле болду, аябай жакшы маанайда баардыгы жакшы эле өттү. Тасмаңыз жөнүндө. Бул эмне тасма? Эмне жөнүндө тасма? Бул мафия, кадимки эле оюн жөнүндө тасма. Ошол биз баягы студент кезде, кичинекей кезде же уже чоң байкежелер деле ойнойт. Мафия деген оюн кадимки эле ичинде баардык каармандар бар. Доктор баягы милиция, полиция, жителдер, анан мафия, ошо бири-бирден адамдарды өлтүргөн. Ошол оюн эле чыныгы жашоодо Бишкекте биздин атка минер чиновниктер, коррупционерлер менен. Идея кайдан келди? Идея бул өзүбүз ойнойбуз, аябай көп ойнойбуз. Ошо ойноп атып эле анан бул продюсер Медет Нуркадыровго мен эметип калдым, сунуштап калдым. Ушул оюнду чыныгы жашоодо кылсак кандай болот экен деп. Анан ошентип эле идея келип калды. Сценарий жазылып атканда актерлорго ылайыктуу жазылдыбы или уже жазылып бүткөндөн кийин анан уже койдуңарбы актерлорду? Башында эмес, уже сценарий жазып бүтүп алып, анан кийин актерлорду тандап баштадык. Ушунча белгилүү актерлор менен көп байкап калдык. Иштешкен кандай экен? Оңой экен аябай. Аябай оңой экен булар. Именно профессионал актерлор менен иштеген аябай жакшы, оңой. Эме мындай профессионал эмес актерлор менен иштеп көргөнбүз. Бул кинодо да иштедик. Аябай кыйналдык, моментами өтө эле кыйналдык. Анан эң башка айтып кетчү нерсе бул кинодон биз бул эми жакын эле Баткен окуялар болду. Анан бүгүн биз кино менен чыгып атканыбыз менен бир четинен уялып да атабыз да башкача болчу. Биз жылдыра албайбыз, биз көп ойлондук. Атмена кылалы десек, биз апрелге, майга коюшубуз керек экен. Көп кино. Ооба, 5-6 айга алдыга жылып кетет. Заранее алганбыз. Бул датаны мен 1 жыл мурун алгам 22-син. Анан биз айла жок чыгышыбыз керек болот экен. Анан ошон үчүн балдар менен сүйлөшүп, команда менен ушул кинодон түшкөн 10%-ти Баткенге которолду чечтик. Буюрса чоң жакшы салым кошуп атпырсыңар Баткен элине буюрса. Дагы айта кетчү нерсе бул жана отуруп алып, бул пиар ход андай мындай деген нерсе эмес да, ошентип көп жаза бербей эле да. Бул наоборот силер кылсаңар элдер да көрүп, өзүлөрү дагы деп ойлонуп, баягы кой биз дагы ушундай салым кошолу деп, бул жакшы нерсе негизи, элдин туура түшүнөт деп ойлойбуз. Анан негизи бул канчачы тасмаңыз? Бул мен режиссировать эткен тасмадан биринчи дебютный. Буга чейин Супер Малина деген команда менен тартканбыз, аякта башка режиссер болгон, мен продюсер болчумун. Саламатсызбы? Маанай кандай? Жакшы. Бул биякта эмне болот негизи? Показ болгон зат кинонун. Кандай тасма болот деп ойлойсуң? Жакшы болот деп ойлойбуз. Негизи өзүңөр ушул тасмада бир аткардыңар беле, же жөн эле көрүүчү катары келдиңер? Көрүүчү катары келдик. Кимдин аркылуу чакыруусунан келдиңер? Чыңгыз Байкен. Байке ким болосуңар? Мындай эле Көңүлдүү көрүүнү каалайбыз силерге, ошо. Мачоң. Анан бүткөндөн кийин да сурайбыз. Рахмат. Все, о чем я говорю, все, что я говорю, это как выстрел в пустоту. Немногие поймут все, о чем я говорю, все, что... Ушул тасмага менин тиешем бар дегендер, ага
режиссер болгон меденди, анан режиссеру Азамат мырзаны чакырабыз. Камера койчолор болсун. Анда медет сага берейин сөздү биринчи. Режиссерга Азамат Бекес, келгис Азамат Беке камера койчолор чоң рахмат. Курбандар, кешіңіздер мен ұмытты айындарымызға чоң рахмат. Бәріңер ушинтип бул убакыттарды бөлүп ушул киноға келип бергениңерге. Азык Беке, сизге рахмат. Сонун монтаж болуптур. Жакшы дисциплина болуптур. Эми бат-баттан биз убактыбыз аз экен. Бат-баттан таанышып коелу. Биринчи агайлар менен тааныштык, таанышалалы. Агайлар кандай ойноп тур? Болчак болбойчу. Роль жаратты. Ол любой рольді жарата берет экен. Бирокта продюсер Атабек өле смачный сөнгөн актер. Атабек сөнгөнбү? Энди белесиз. Деген, ошо аяк болбосо Онча көз бүткөн болчубуз. Биз 9 күндө тартып өткөнбүз машинаны. Негизи 15-20 күндө расчет атабыз, анан аят келип туруп 9 күндө тартып өткөнбүз деп эсептеп, кыйнап баарыбызды уктатпай 9 күндө бүтүптү. Рахмат. Толкундан баргайсын айтпай кетип, баарыңарга салам урматтуу достор. Эми кинодо кээ бир кичинекей косяк-масяктар болсо туура түшүнгүн, анткени бул биздин экинчи эле кинобуз. Азаматтын тарткан биринчи эле киносу. Анан муну тартып атканда биз Эмир Байкелер, Эрмек Байкелер менен сүйлөштүк, ушундай жанрда тартабыл атабыз деп. Башында өтө коркуттук. Муну тартып бүткөндөн кийин криминал тартабыл, аягында комедия болуп калбаса экен депчи. Кудайга шүгүр нормаль эле кино болуптур. Баарыңарга жакты деген ойдомун. Анан события болгон үчүн биз рекламаны жакшы кетире албай калдык. Анан баарыңардан стоечке кетиришке болот деп суранабыз. Тасма кандай болуптур? Тасма жакшы болуптур. Тасмада кадр сыртында иштедим. Экинчи режиссер болуп, тартуу ысык болду аябай, нуска тарттык. Так, негизи бардыгы жакшы, бирок көрүүчүлөрдөн сураш керек, тасма кандай болду экен, жакты деп ишеништемин. Эл ушул тасмадан эмне өзүнө ала алат деп ойлойсуз? Кандай нерселер? Ар бир көрүүчү өзүнө жараша кабыл алат деп ойлойм. Бирок жалпысын айтканда, коомчулукка жана биздин мамлекетибизге пайда гана алып келе турган тасма болду деп ишенгим келет. Мага абдан жакты. Себеби деген азыркы ушул Кыргызстандын ичинде болуп аткан бардык проблемаларды өзүнүн ичине камтып, анан аларды баягы кандай чечиштин жолун көрсөттү да. Бирок ушул фильмди көргөндөн кийин мындай кылыш керек дегенге чакырбайм. Өзүңүздүн оюңуз? Тасма аябай сонун болуптур, мага лично жакты. Башында аябай интрига болдум, бирок мен ойлогондой болуп чыкты аягы. Ошол жерине сүйүндүм аябай. Кайсыл каармандын ойногону сизге өзгөчөлөнүп жакты? Мафиянын ойногон аткарганы, өзүнүн ролун жеткире аткарыптыр. Анан баягы эле Чыңгыз аябай сонун жеткире аткарыптыр. Коптун ролун. Жакты. Чоң рахмат. Ошол негизи эле мафия деген кинонун теманы алган соң, мен ошол мафия оюн ойногон эми көп эле кишилер бар да. Анан ошонун ичиндеги структура менен кетишти күтүп аттым дагы, жана ошону кабыл алдым. Ошону көрдүм. Чыныгы эле мафия оюну менен кеткен аябай кызыктуу болот. Жана жерден жакшы маселелерди туура чечип кетиптир. Мисалы доктурду да кошуп кетиптир. Ошонун баардыгы болуп аябай кызыктуу болду. Мен билбейм, иши кылып мен ошол кинонун сюжетиндеги идея менен чогуу жүрүп аттым. Кандай болот экен, ким мафия болду экен деп чыныгы эле оюнда ойноп аткандай болдум да. Ошол эле эмоция. Сиз ошо кайсыл жеринен билдиңиз мафия ушул адам экенин? Аягын билдим. Аягында. Ошо жана оң кол, сол кол экен көрсөтүлгөндөн кийин билдик. Ошол. Мына достор, ошо менен биздин көрүүс аягына келди. Ушул тасма менин оюмча силерге жакты деп, баягы кыска болсо дагы. Буйруса ушул тасмаларды бүткүл Кыргызстан кинотеатрынан көрө аласыңар жана Этномедиадан жакын арада чыгат. Биз менен болуңуздар, Этномедиа саламатта болгула.